ата энеси кээде каршы чыгып калышы мүмкүн. Жок, сен эмнеге антесиң, тигинде эле баласы жүрбөйбү, сонун эле окуп, мына сонун иштеп атат, акча алып атат. Сен деле ушинтпейсиңби деп деген желаниясын басым этип коюшат да. Бүгүнкү күндө Токмок шаарынын номер 6 орто мектебинин жана 11 жалпы билим берүү мектебинин окуучуларына интерактивдүү сабак өткөрүлдү. Анда окуучулар эксперттерге суроолорду берип, ошондой эле дүйнөлүк диндерди окутууда сынчыл ой жүгүртүүсүн жана аналитикалык жөндөмдөрүн өнүктүрө алышты. История развития религии. Она изучает все религии. 8 класс. Она изучает все религии и их развитие. Ну, как они появились, где они появились. Ну и все. Хорошо. Сабактарда диндин формалары, мамлекеттүүлүктүн жалпы милдеттери жана азыркы коомдогу адамдын ролу динамикалык оюн түрүндө түшүндүрүлдү. Окуучулар бул сабакта команда менен да иштөөнү үйрөнө алышты. Сабактын аягында окуучулар дин темасын жана жарандык милдеттерин изилдөөгө өз сунуштарын жана каалоолорун билдиришти. Ну, что это все вместе, что это? Пойдете в 35 лицей, там еще есть дополнительное. Я обучился там законам ислама, ну, о христианстве, узнал о разных религиях и когда они возродились. Нам очень понравился урок, было очень интересно, мы научились работать в команде, мы узнали очень много нового и было очень познавательно. Ну, как бы сказать, он для всех, для детей, для взрослых, все должны этот урок знать. Как бы не как это религия обоснована, то, что мы живем, у нас есть смысл в жизни. Дает много нового, знаний особенно, сплоченность всего класса, интерес к этому уроку и в общем. Дүйнөлүк диндердин тарыхы окуучуларга диндер жана алардын мазмуну, коомдук мамилелер, адеп ахлак жана улуттук баалуулуктар жөнүндө түшүнүк берет. Мындан тышкары мектептерде мындай предметтин киргизилиши акыркы жылдары бүткүл дүйнөдө, ошондой эле Борбор Азияда диний экстремизмдин жана радикализмдин өсүшүнөн улам социалдык саясий кырдаалдын татаалдашы менен түшүндүрүшөт. Дүйнөлүк диндердин өнүгүү сабагы болуп жаткан, ошол сабактарга атайын балдарга колдонмо материалды, баягы интерактивдүү окумаларды колдонуу менен балдардын кызыгуусун жана ар тараптуу көз караштардын пайда болуусуна, өзлөрүнө критикалык ой жүгүртүүсүнө, ошондой эле радикалдуу кандайдыр бир диний агымдарга туруштук берүүгө жана интернет айдыңындагы маалыматтарды туура колдонуусуна негиз салуучу оюндарды иштеп чыкканбыз. Диндердин тарыхын жана келип чыгышын изилдөө менен окуучулар диний окуулардын маңызын түшүнө башташат. Диндердин маанисин, алардын азыркы коомдогу таасирин жана тенденцияларын талдоо менен окуучулар өз ара мамиле түзүшөт. Айлана чөйрөдө өзүн алып жүрүүгө үйрөнүшөт, толерантуулукту көрсөтүшөт. Балдардын эң биринчиси бул абдан кызыктуу болуп атат дегендиги жана баягы эркиндик, сөз эркиндиги берилип жаткандыгы, команда менен иш алып баруу бир ыраатка салынып жаткандыгы буларды кубандырып жатат жана алардын сунуштарды же болбосо кандайдыр бир кеңештерибизди сураганыбызда башка сабактардан дагы ушундай ыкмаларды колдонуп өтүлсө бул абдан жакшы болот эле деген баягы кеп кеңештерин, көз караштарын айтып жатышат. Диндердин өнүгүү тарыхы предметтик стандарты кыргыз, орус, өзбек, тажик жана башка тилдерде окутулган Кыргызстандын бардык окуу жайлары үчүн бирдей. Бүгүнкү күндө мындай сабактар жаш муун жарандык укуктук милдеттерди билүү үчүн зарыл болуп саналат. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй, Токмок шаары.